Шаарыбыздын көркүнө көрк кошуп, түнүгүнө эмгектенген тазалык кызматкерлерине Элим барсыңбы Ош коомдук кайрымдуулук фонду ыраазычылык иретинде иш-чара уюштурду. Аталган иш-чара 1-апрель күнү болуп өттү. Барыңыздар жакшытарбы, амансыздарбы? Ушул бир аз болсо дагы биздин ушул жакшылык жөрөлгөбүз баягы Рамазан айына кылайын дедик эле, бир аз жаан-чачын, башка иштерге себеп улам бир аз жылып калды, кечирим сурайбыз. Ошентсе деле баягы айттын акыркы күндөрү болсо дагы сиздердин ушул негизи эле эмгегиңиздерди баалоо максатында бир аз болсо үй бүлөңүздөр менен, бала чакаңыздар менен отуруп бир аз даамсыздык коесуз деген бир жакшы ниетте ушуну даярдап турабыз. Тазалык кызматкерлеринин маанайын көтөрүү үчүн арналган иш-чарада 150 адамга ылайык азык-түлүк баштыкчалары таратылды. Келген коноктордун көпчүлүгү айт майрамына карата таратылган белектерге өз ыраазычылыгын билдиришти. Рахмат, ушундай айт майрамга куттуктап жардам кылганда рахмат. Силер дагы тынч болгула, десмолт болгула. Рахмат. Чоо баары ушинтип балдар үчүн иштеп жүрүшөт. Ош тазалыкта. Дайыма ушинтип кайрымдуулук жардам болмошуп жүрөм. Шаарыбыздын акыр-чикирлерин азайтууга зор салымын кошкон Сатар мырза элди өткөн айт майрамы менен куттуктап, бул иш-чараны уюштурган инсандарга рахмат айтты. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Жакшысыңарбы? Кесооңуңар жакшыбы? Өткөн айтыңар менен биздин тазалык ишканасында Элим барсыңбы фондунун ишканасы ошол жардам берип атат биздин ушул жумушчуларга. Ушуларга силерге рахмат. Кесооңуңар сыңбасын, ишиңерге ийгилик. Бала чакаңар менен бактылуу болгула. Мындай саамалыкты уюштурууда өзгөчө спортчу балдардын да салымы бар. Талайбек Байышев жаш ыктыярчылардын катарын толуктайт жана жаштарды кайрымдуулук иш-чараларга жардам берүүгө чакырып кетет. Ассаламу алейкум, мекендештер. Менин атым Талайбек Байышев. Мына кайрымдуулукта четте карап турбай, өзүбүздүн залыбыз менен биргеликте ушул азык-түлүктөрдү салышып, жардам берип коелу деп максатында ушул башка спортсмендерди ham чакырам ушул кайрымдуулукка жардам беришке. Ыктыярчы катарында келдиңиз. Ооба, ыктыярчы катарында ушул Элим барсыңбы фонду менен биргеликте ушул залыбыздын балдары менен биргеликте чогуу ушул азык-түлүктөрдү салышканга келдим. Аталган фонд бир гана жарандардын муктаждыктарын толуктап гана чектелбестен, шаарыбызга кызмат кылып жаткан жарандарды да колдойт. Кыш ичинде жылуулук акцияларын өткөрүп, Рамазан айына карата ооз ачарларды уюштурат. Саламатсыздарбы? Бүгүн Ош шаарында өзгөчө дагы бир жагымдуу күн болуп турат. Албетте биздин Элим барсыңбы Ош коомдук кайрымдуулук фонду Ош шаарында бүт мүмкүнчүлүгү чектелген жакырчылыктар менен иштеген болсо, ошонун ичинде Ош шаарынын тазалык муниципалдык ишканасы менен тыгыз иш алып барат. Албетте бул тазалык ишканасынын кызматкерлерин биз өзгөчө муктаждык эмес, шаарыбызга кошкон эмгеги баалоо максатында бир аз болсо дагы азыркы учурда 150 кызматкерге азык-түлүк баштыкчаларын берип атабыз. Албетте бул ага эжелерибиз болсо, ушул Ош шаар эң таза шаар болсо, ошол таза шаарды тазалыгын өзгөчө күн түн дебестен, жамгыр жабастан, кыш дебестен тазалыкка дайым салым кошушат. Биздин дагы кайрымдуулук чөйрөдөгү кайрымдуу ага эжелерибиз ушул тармакта иштеген ага эжелерибиздин бир аз эмгеги баалоо максатында ушул азык-түлүктөрдү беришибизди суранды. Мына ошол биз аманаттарды берип атабыз. Ошонун ичинде Элим барсың фонду бул агаларыбызды социалдык акысыз кайрым дүкөндөрүбүз бар. Мына ошол дүкөндөрүбүздө андан тышкары кыш мезгилинде жылуу тартуула деп көмүр акцияларда сентябрга жакын ушулардын арасында дагы көп балалуу бар ага эжелерибизге мектеп формасын дагы фонд тарабынан берип турат эмгеги баалоо максатында. Кошумчалай кетсек, Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду Кыргызстандын 6 облусунда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жарандарды колдоп келет.